Эң башкы тиш оорунун биринчиси бул кариес. Ата энеден дагы болушу мүмкүн. Кариес жугуштуу болот. Андыктан жугушумду жип керек, бирок зубочистка эмес. Бул ошо көптөгөн суроо бериле турган суроо экен. Чындыгында жыт пайда болушу да мүмкүн да. Ошо жулдурууга зарыл болгондо эле уже келбесе. Негизи жвачканы канча чайнаш керек? Андай чайнаш керек деген эмеси жок. А так бул аябай спорный вопрос. Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин берүүбүздө Доктор Плюс программасы. Бүгүн биздин эфирге конок болуп тиш доктор Дүйшөнбекова Нурия келди. Тиш оорусу боюнча бүгүн биз маалымат ала алабыз. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Биздин эфирге кош келиптирсиз. Келип бергениңизге чоң рахмат. Башынан эле ушу тиш оору боюнча сурайын дедим элем. Канча жаштан баштап тиш оору башталат? Негизги тиш оорунун ограничениясы жок. 3-4 жаштан бери. Бул негизи тиштин кам көрүүсүнөн канчалык ата эне жакшы баланын тишин караса, ошончолук жакшы да. Адамдарга мындай көп көйгөй алып келүүчү бул кариес болуш керек. Ушу кариес жөнүндө бир маалымат айта кетесизби? Ал кандай пайда болот? Кантип андан арылса болот? Негизи ооба, чындыгында бул эң башкы тиш оорунун биринчиси бул кариес деп эсептелинет. Кариес алдын алуусу негизинде ошо мен айткандай эле гигиена эң биринчи. Жакшы кам көрүп тишти караса, кичинекей кезден бери ошончолук тишке жакшы. Бул эмнелер алып келет? Бул тишти тазалабаганда, 2 жолу тазалабай, тиш тамактануудан кийин ар дайым чайкап туруу, ошол сакталбаганда. Анан кийин тамактардан негизи көп газированный, сладкий, то есть таттуу тамактардан ошо көбүнчө. И эң негизгиси бул гигиена наследственный деп коет. Ата энеден дагы болушу мүмкүн. Кандай ата эненин тиштери болсо, ошо наследственно кетиши мүмкүн. Бул атасынан же апасынан тиш начар болгон, ошондон дагы влиять этет да. Ушу мен интернеттен окудум, кариес жугуштуу болот дегенчи, бул чындыкпы? Кариес ооба, бул деген негизи шилекей аркылуу мүмкүн. Бул өбүшкөндө, андан кийин тиш щеткалардан бири-бирибиздикин колдонгондо дагы болушу мүмкүн. Анткени микроорганизмдер бири-бирине жугушумдуу болот да. Ошондон аркылуу. Андан кийин кичинекей балдарга эң негизги эме бул ата эне чайнап оозун менен чайнап балдарга бергенде дагы ошондон ошо микроорганизмдер бөлүнүп, ошондуктан жугушумдуу. Ошо щетканы канча жолу алмаштырыш керек? Пастанын да түрлөрү бар. Кээ бирлери агартат дейт, кээ бирлери тишти наоборот катуулатат дейт. Ушуларга ишенсе болобу? Ооба, болот. Тиш щетканы негизи 3 айда 1 жолу алмаштыруу зарыл. Зубный пасталар болсо, муну өзүңүзгө ылайыктап тандап алсаңыз болот. Негизинде бүт эле жазуусу астында барго, отбеливающий, лечебный, ошолорду өзүңүзгө ылайыктуу кылып тандап алмаштырып турсаңыз болот да. Например, 3-4 айда түгөнгөндө ошону алмаштырып, кийинкисине отбеливающий, кийинкисине лечебный деп өзүңүзгө ылайыктап тандасаңыз болот да. Демек, чынында эле ошондой эффект берет экен да? Берет. Тишти тазалаш үчүн зубочистка деп коебуз, ошолорду колдонобуз, жиптерди колдонобуз. Ошолор негизи керекпи? Негизи керек, жип керек. Бирок зубочистка эмес. Зубочистка ал сиз тазалай берип тиштин араларын алыстатып алышыңыздар мүмкүн да. Жип бул обязательно негизги, бул деген тишти тазалагандан кийин ошо зубная нить менен тазалаганда зарыл да негизиндечи. Зубная эме зубочисткалар жок, ал ошо тишти болбойт, тишке аралыктарын алыстатат да. Ошондуктан болбойт. Негизи эле биз ошо көбүнчө зубочисткаларды колдонобуз го. Анан азырынча кээде көрүп калабыз, элдер өзүнүн сумкасында ниткаларды алып жүргөнүнчү. Ошол туура.
туура, бирок чындыгында ал туура, андан эч эмеси жок, наоборот жакшы. Анткени баягы тамактануу учурунда ар кандай ситуациялар болуп кетет эмеспи, ошондуктан болот. Биз азыр мындай көп эле адамдарда брекеттерди көрүп калдык. Кээ бирлер мен билбейм, балким мода деп да ойлошобу, тиштери түз болсо деле тага беришеби. Анан брекеттин деле баасы абдан чоң да. Анан бул эмне пайда келтирет? Менин оюмча бул тишти түздөп эле коет, же андан башка дагы бир кандайдыр бир пайдалары барбы? Негизи тишти эң биринчиден түздөйт, ал туура, бирок экинчиден кээ бирде биздин физиологиялык челюстүбүз туура эмес болуп калганда ошого да жардам берет да. Прикус деп коет. Прикусубуз туура эмес болуп калса, ошону оңдогонго, вот үстүңкү челюстүбүз же астыңкысы туура эмес болгондо ошолорду регулировать этип оңдойт да. Ошондуктан ал тоже керек нерсе деп ойлойм. Канчага чейин уланат? Ал ар бир адамдын өзүнө жараша. Показания деп коет, орусча айтканда, ошо показания боюнча кийеришет. Если эртерээк жардам берсе 1 жылга чейин, 1,5 жылга чейин жардам берсе, анда болду, чече берсе болот. Кээ бирөөнө жардам бербей калышы мүмкүн, ошон үчүн аралыгы дагы алыстай берет да. Ошо брекет тагыныш үчүн канча жашта, например, тишти түз кылыш үчүн канча жашта тагынса, мындай тиш, андан негизи эле көп угуп калам, ошо брекет тагынгандан кийин тишибиз кандай орусча айтмакчы слабый болуп калат депчи, жакшы тамак жей албай калабыз депчи. Анан ошо жашыраак болсо брекет тагынса жакшыракпы, же уже 20дан ашып, же 30да болсо тагынган жакшыракпы? Азыр андай возрасттан ограничение жок, бирок желательный возраст бул 16 жаштан кийин да. Азыр өтө эле кичинекей жашта дагы коюп кое беришет. Бул негизинде деп менин оюмча туура эмес. Анткени бүт тиштер өсүп, баягы өз ордуна келгенде 16 жаш болот да, ошо 16-18 жаш. Бүт тиштер өз-өзүнчө алмашып, молочный тиштер постоянныйга ошондон кийин 16-18 жаштан кийин уже жакшы возраст деп эсептелинет да, негизиндечи. Дагы тиштен дагы кандайдыр бир анча эмес жыт чыгат го. Мындан кантип арылса болот? Көп эле эртең менен турганда ушул көп эле тамактангандан кийин. Бул ички органдардан болушу мүмкүн. Биринчиден, экинчиден бул өзүбүздүн тиштерибизден, бул эң аябай көп распространенное заболевание деген зубные отложения деп коет, тиш таштары. Тиш ошо именно тиштин арт жагынан, ич жагынан налет жана таштар болгондо ошолор аркылуу жыттанышы мүмкүн да. Үчүнчүдөн бул биздин ошо кариес деп атпайбызбы? Тиштерибизде кариес болгондо ошолордун ичинен жыт чыгышы, жыт пайда болушу да мүмкүн да. Эң негизги ушу 3 факторлор болушу мүмкүн. Ошо тиш таштарынан кантип зубнойго бар эле жасатса болобу же? Бул өз аркылуу дагы эч качан бул жардам бере албайсыздар. Өзүбүз ошо стоматологко барып, тиш дарыгерге, ошол жактан ультразвуковая чистка деп коет. Ошол 3 этаптуу болот. Биринчи этап бул чистка кылуу, экинчи этап полировка деп коет, үчүнчү этап тоже дарылоо эмеси менен 3 этаптуу процесс. Ошону кылгандан кийин анан жакшы болот да. Канча жолу барып туруш керек ушул? Негизи 1 жылда 1 жолу. Жок дегенде ошо 1 жылда 1 жолу, а так 6 айда 1 жолу көрүнүп туруш керек. Көрүнүп туруш керек. Андан тышкары азыр эми сияющая улыбка деп коебуз го, эми аябай тиш ак болсо, кандайдыр бир кыздарга деле, балдарга деле жагымдуу го. Анан ушу тишти кантип агартсак болот? Отбеливание атайын бар. Ошол аркылуу агарта аласыздар. Ал ошо 1 этапта эле болот. Ошо бир күн стоматологияга барганда эле ошол жерден эле отбеливание менен агарта аласыздар. Жана бир капсулалар чыгып атат го, тишке тамчылатып койсо агарып калат. Ошону колдонсоңор жакшы. Сетевой маркетинг болушу мүмкүн, негизи жардам бериши мүмкүн, бирок ал бир канча бир айдан кийин кайра эле өз ордуна негизи келет да. Аппакай тиш болобу негизи?
Негизинде болот, бул бирок бизде эмес, баягы европеец же болбосо ошо башка чет мамлекеттин тиштерин баягы биз студенттер менен иштешкенде индус, пакистанецтердин ошо студенттердин тиштерин көргөндө апапак тиштер негизи болот да. Бирок биз ошо азиаттарда көп болбойт. Биздики негизинде ошо кичине сары болуп турат да тиштеричи. Тамактануудан деле болуш керек э? Мүмкүн ал ошо тамактануудан же болбосо ошо өзүбүздүн баягы генетикалык эме жактан болушу мүмкүн да. Эгерде тиш оорубаса деле, балким кандайдыр бир консультация алыш үчүн барган бейтаптарга консультация кылып турасыздарбы? Ооба, любой эле адам бизге кайрылып келгенде биз ар дайым консультация бергенге, жакшы консультация бергенге аракет кылабыз. Кайсы жактан кандай кылыш керек экенин ошо бүт тиштерин бирсе карап, ошого жараша өзүбүз рекомендация берип, андан тышкары дарылоо керек болсо дарылап, анан кийин ошо баарын бүтүргөндөн кийин анан жиберебиз. Сиздер кайсы клиникада? Биз ошо негизинде азиатский медицинский центр болот, ошол жактан ошо консультация алсаңыздар болот, келип. Бүт процедуралары бар бизде стоматология боюнча. Келген бейтаптар көбүнчө кандай суроолор менен келет сиздерге? Ар кандай, анткени бизде ошо адамдар аябай эле көп да, ошо өз эмелерине жараша. Биринчиден эң негизгиси бул кариес эсептелинет. Кариестин осложнениялары ошо көбүнчө баягы тиш уже болбой калганда, баягы жулууга келгенде ошол маалда эле көбүнчө кайрылышат да. Тиш алмашканда Күчөп кеткен. ошо кыргыздарда ушундай ошо уже болбой калып аягында уже болбой калып ошо жулдурууга зарыл болгондо эле уже келбесе, ата көбүнчө ошо кариес менен, тиш таштар менен да аябай көп келишет, андыктан ошо баягы айтып кеткендей эле көп факторлор. Бул негизги фактору дагы бар, бул баягы жвачка деп коебуз го, ошол жвачка көп чайнаганда да ошол аркылуу да түшүшү мүмкүн. Негизи жвачканы канча чайнаш керек? Андай чайнаш керек деген эмеси жок, ограничениясы негизинде жок, нежелательно да вообще чайнаганга, бирок эми баягы кичине чайнап эметсе болот. Бирок жвачкадан көрө андан көрө атайын спрейлер, баягы тишти освежать эте турган спрейлер бар го, ошону колдонсо негизи абдан жакшы болмок. А так жвачканын убактысы жок негизичи, канча там чайнаш керек, андай показаниялары жок. Негизи эле болбойт турбайбы? Негизи эле болбойт да. Ошо айта кеттиңиз спрей боюнча. Ал спрейлер кандай тишке кандайдыр бир жетпереби же тазалайбы? Тишке деле эмес, бул общий баягы оосузга да, освежать эте турган запахтарчы, баягы мята менен атайын ошолор эле болбосо, а так өзү тишти алдарылабайт да. Мындай жөн эле жардам берет бизге тишибизди ошо жыттанбаш үчүн. Ошо акыл тиш боюнча. Эмнеге акыл тишти жулдуруш керек деп ошон жөнүндө айта кеттиңизби? Акыл тишти баягы жулдуруш керек деген зарыл эмес. Эң негизгиси бул деген өзүнүн факторлору болот, бул жагында да себептер десем болот. Бул туура эмес өсүп, биринчиден, экинчиден ошо өсүп атканда экинчи тишти түртүпчү, баягы жанында турган тишти түртүп, ошондо уже жулдурушка зарыл да. Андан кийинки бул өзү уже өсүп баратканда эле кариес болушу мүмкүн. Ошондо дагы жулдурганга зарыл. Анан ошо туура эмес ооругандыктан оору пайда болот эмеспи? Ошонун үчүн дагы жулдуруш керек. А так, если тишиңизден эч оорубаса, эч баягы показательдер жулдурганга жок болсо, анда тишти тийбей эле койсо, негизи тийбей эле койсо болот да. Өзү жакшы туруп, жакшы функциялары жакшы аткарылса, анда эч жулдурганга эмес себептери жок. Ошо тиш дайыма күчтүү болуп туруш үчүн, дайыма оорубаш үчүн, курттабаш үчүн кандайдыр витаминдер барбы? Бул эң негизгиси бул витаминдер, анан кальций, обязательно кальций керек. Эң негизги бул ошо жана айткандай эле гигиена жакшы болуш үчүн. Эң негизги, канча дары ичпесең да, канча витамин ичпесең да, если тишти жууп тазалабасаңыз, анда эч кандай жардам бербейт да. Ошондуктан эң биринчи бул гигиена турат.
Андан кийинкиси ошол жана айтып кеткендей эле цинк, кальцийлар, ошо ар кандай витаминдер, ошолорду баягы общий организмге жардам бере турган витаминдер эле жардам берет. Ушу тиш жуумай боюнча негизи эртең менен биз жууйбуз го тишибиздичи. Ошону тамактануудан кийин жууш керекпи же ага чейин жууш керекпи? Бул ошо көптөгөн суроо бериле турган суроо экен чындыгында. Эң негизгиси бул баягы тургандан кийин эле тишти тазалоо. Тамактангандан кийин атайын ошо ополаскивательдер бар эмеспи? Ошолор менен чайкап койсо ошол туура болот да негизгисиндечи. А так бул аябай баягы спорный вопрос. Тамактан кийинби же тамактан чейинби дегенчи. Ошон үчүн ошо биринчи тамактангандан кийин эле жууп, анан ополаскиватель эле жакшы да. Негизи ошол туура болот. Рахмат, бүгүн сиз биздин студиябызга келип бергениңизге. Кандай болбосун дагы бул кеңештер пайдалуу деп эсептейм. Мындан кийин дагы биз кесипкөй врачтарды чакырабыз. Биз менен дайыма болуңуздар.